Туғандар, ассаламу алейкум. Арзаны издегендер барбы? Мына, менің қолымда қызыл китеп договор купля-продажа техпаспорту менен даяр 25 сотық 4 шаршы жер аянтында ушул 4 бөлмөлүү үй сатылат. Эки жерден центральный таза суу чыккан, мектеп, балабакча 300 метр аралыкта жайгашкан мына бул жерде. Бул дареги Беловодский Притеченко айылында мына ушул $35.000 кеми бар деп 25 сотық жер 4 бөлмөлүү үй. Мындан сырткары 5 гектар айдоо жери дагы сатууга чыкты. 5 гектар айдоо жери 300 метр аралыкта, ылдый тарабында. 300 метрде анын баасы $15.000. Мындайча айтканда гектарына $3.000 сурап жатат. Өтө арзан. Беловодскийден, Карабалта тараптан, жалпы эле Чүйөрөндөн гектарына $3.000 азыр айдоо жер таппайсыздар. Эки чоң канал өтөт экен айдоо жердин жанынан мына. Үйдөн ылдый тарабында тетиги караңыздар. Чоң ферма, ферманын батыш тарабындагы биринчи 5 гектар айдоо жери. Агын суусу кенен, үйдүн ээси караганга, өзү дыйканчылык кылганга, мал чарбачылык кылганга шарты жоктугунан арендага берип иштетет экен. Бул жерде деле ушул 1-2 жыл квартиранттар жашаптыр. Азыр эми шартка байланыштуу сатууга койду. Көчө тарабы тосулган, ушул туурасы 35 метр документ боюнча. Фактически андан бир аз чоңураак. Узундугу 72 метр. 35ке 72 да, мындайча айтканда. 4 шарчы тосулган, агын суу жанында 2 центральный таза суу бар. Бул ушул Притеченко айылындагы 1-май көчөсү 112 дарек болуп калат. Бул дарекке келем десеңиздер сиздер. Беловодскийдин бүтүшү, Петровканын башталышы 2 жазуу бар. Беловодский, Петровка деген. Ошол жазуунун жанынан эле оң тарапка ылдый түп-түз келе берсеңиздер, Притеченко айылына киресиздер. Киргенде эле маңдайдагы 1-чи көчө менен түз келесиздер. Ошондо 1-май көчөсү оң тараптагы эң акыркы үй болуп калат да. Мектеп, балабакча мына. Түз барсаңыздар, тетиги бир 200 метр аралыкта оң тарапта чоң килтейген 2-3 кабаттуу мамлекеттик балдар бакчасы, анан чоң мектеп бар. Маршруттук каттам конечный мына бул жер. Мына. Тетиги ферманын жанында. Ушул жерден маршрут каттайт. Түз Беловодскийге эми 15-20 мүнөттүк жолда мал кылам дегенге, дыйканчылык кылам дегенге, багбанчылык кылам дегенге, анан көп балалуу үй бүлөлөргө айтат да бул үч. Тез алып коесуздар, 35 000 жакшы кылып түшүп берет. Кана жүрүңүздөр. Дарбаза калитка орнотулган. Андан бери келгенде, мына, киргенде бир огороддо 10дон ашууныраак болгон мынандай жетилген терек дарактары бар. Теректер бар. Үйдүн өйдө тарабында да бир 10 метрдей жер, сол тарабында 2 курулуш бар, бирөөсү сарайдын планировкасы, экинчи көмүркана, отункана. Бирок мал кармала элек. Так, жүрүңүздөр. Так, андан бери мына бул жакка дагы чоңураак курулуштар жасасаңыздар болот экен. Жер аянты, күн чыгышы, чек аралары тетиги дөңсөөлөрдөн болуп калат. Ал тарабы дагы ушул 35-40 метр чыгат экен турасы. Ал эми узундугу ошол жакка чейин 72-73 метр чыгат да. Бул тарабы айдоо жери, эми кааласаңыздар бул жерге деле сарай салсаңыздар болот экен. Кыскасы любой багытка да мал, дыйканчылык, мал чарбачылык, багбанчылык бардык багытка иштете бересиздер. Мына бул жерде чоң КАМАЗдын 1 КАМАЗ таш бар экен, мына бул жерде дагы 1 КАМАЗ таш бар экен. Тетиги таштын арт тарабында 1 центральный таза суу, мына бул сокойуп турган дагы экинчи кранты, бул экинчи центральный таза суу болот. Кааласаңыздар скважинадан суу чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Так, андан бери мына бул жагына келиңиздер. Так. Карап коюңуздар мына бул жагына. Мына. Эшикти ача турган болсок, бул тарабы көмүркана, отункана. Мына, киргенде оң тарапта отун жыйылып турат, сол тарабы көмүр. Андан бери жагында дагы бир суу кампасы бар экен. Андан беркисини көрүп коюңуздар, бул тарабы ушул сарайдын планировкасы менен, бирок мал кармалган эмес. Кааласаңыздар ушундай бир очок кананы уюштуруп койсоңуздар болот экен да. Үстү жыгаш менен жабылып, тыныке менен жабылган. Стеналары шлакоблок. Жүрүңүздөр. Эми үйдүн ички шартын көрсөтөйүн. 5 гектар айдоо жери дагы ушул, айтам го, ферманын жанында бул жагындачы. Аны дагы кошуп сатып алсаңыздар болот экен. Кошуп ала турган болсоңуздар $15.000 жер аянты, бул $35.000, $50.000 болот экен да. 5 гектар жери менен кошочу. Бөлүп алсаңыздар болот, кааласаңыздар муну, кааласаңыздар айдоо жерди. Анын баасы 15, мунун баасы 35. Так, жүрүңүздөр. Андан бери, мына, келиңиздер, кирип бир катар көрсөтүп коеюн. Мына бул кире бериш жери. Мына прихожка, мына бул полдору жыгаштан. Андан бери кенен болгон коридор. Сол тарабында тумбучкасы бар экен. Бул жагы детский, зал бөлмө, бул тарабында кухня, спальня бар. Кана келиңиздер. Мынакей. Мына бул бөлмө детский бөлмө, детский, спальня кроваттары менен полдору жыгаштардын абалы аябай жакшы. Чоң зал бөлмөнү көрүп коюңуздар. Бул тарабы кенен болгон зал бөлмөсү. Мынакей. Андан бери келсеңиздер, мына.
Бул жагы кухня. Охо, яман ысык кой. Мына стулдары, эмеректери баары жапжаңы. Мына бул жагында мынандай печкасы бар экен, көмүр менен жагылат. Андан бери киргенде бул жагы мынандай спальный бөлмө. Спальный. Көрдүңүздөр? Полдорунун абалы аябай жакшы. Эч нерсе кылбайсыздар, алып кирип жашай бересиздер. Жаңы үй курам десеңиздер, мүмкүн шарт болгонго чейин, тыйын тупур чогултканга чейин ушул жерден мал кылып, дыйканчылык кылып, багбанчылык кылып, кичине бизнести жолуна койгонго чейин 5 жыл кенен жашай бересиздер да бул үйдөчү. Шарт бар. Көп балалуу үй бүлөгө, бала чакамды окутам деген адамдарга аябай ыңгайлуу. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, 5 гектардын үлүш жердин көк китеби колунда, алдагы даяр оформленияга. Мына бул болсо, ушул үйдүн китеби. Кызыл китеби договор купля продажа техпаспорт ичинде. Тез чалып сүйлөшүп аласыздар. Ассаламу алейкум.